Көргөн адамды терең ойго батырган картиналарга музыкада өзгөчө сүртүм кошкондой. 19 жаштагы жаш сүрөтчү Алия Шагиева өзүнүн алгачкы отчеттук көргөзмөсүнө 40тан ашуун эмгегин алып чыккан. Бул сүрөттөрдүн дээрлик көпчүлүгү 2015-жылдын экинчи жарымынан тартып 5 ай аралыгында жаралган. Бул күндөр жаш өнөрпөз үчүн оңой эмес болгонун эскерет. Автор ички кооптонууларын ак баракка түшүргөн. Андыктан Алиянын эмгектеринде чынчылдык, ачыктык жана өзүнүн жан дүйнөсүнө сүңгүп кирүү байкалат. Алсак бул көз карандылык деп аталган эмгекте ички дүйнөнүн байланышы жок адамдар чогуу болууга аргасыз болгон учур сүрөттөлөт. Люди, сидящие за столом, это... Бир столдо отурган адамдар кандайдыр бир милдеттери менен бири-бирине чынжыр менен байланган адамдар. Башкача айтканда, аларды кайсы бир жерде чогуу кармап турган предметтерге байланган адамдар. Бул эмгек көз карандылык деп аталат. Алиянын эмгектеринде кара түс басымдуулук кылат. Муну менен автор басымды жана чыңалууну бергиси келген. Ал эми бул Алиянын эң акыркы жана сүйүктүү эмгеги. Токой деп аталган чыгарма депрессиядан чыгуу абалына туура келет. Мында ал эне баланын бири-бирине болгон чексиз сүйүүсүн жана ички дүйнөсүн сезе билүүсүн чагылдыргысы келген. Бул башка эмгектерге караганда тең салмактуулугу менен айырмаланат. В этой картине мне хотелось... Бул картинада мен назиктикти жана жакындык сезимди көрсөткүм келген. Жаман сезимдерден алыстап, жагымдуу маанайга жакындоого аракеттендим. Бул сүрөттү тартып жаткан кечте апам экөөбүз жагымдуу баарлашканбыз. Апам мени жүзүмдөн эркелете сүйдү. Бул мага жакшы таасир калтырды. Ал сезим менин эмгегимде камтылган. Эмгектер жыйнагын ал метаморфоза деп атаган. Бул өзүн тереңден тыңшай билүү жана терс эмоциялар менен кубанычтуу коштошууну билдирет. Алия азыр болгону 19 жашта. 2013-жылы Улуттук көркөм сүрөт академиясына тапшырган. Бирок жарым жылдан кийин Санкт-Петербургдагы Рерих атындагы көркөм сүрөт окуу жайына которулган. Ал эми былтыртан тартып ал Кыргызстанда көркөм сүрөт академиясында 1-чи курста билим алып жатат. Ал капалануудан жана жашоодогу оош кыйыштардан эргүү аларын айтат. Меня вдохновляют книги. Мен китеп окугандан эргүү алам. Учурда мен Кафканы окуп жатам. Анын жазгандары мага абдан жагат. Ошондой эле адамдар менен сүйлөшкөндөн, сейилдөөдөн эргүү алам. Жаңы персонаждарды көрүп, анын ички дүйнөсүн ачкандан эргүү алам. Кээде жада калса, утулуудан да эргүү алса болот. Себеби анын акырайгы жакшы нерсеге алып келет. Бул факт мени толкундатат, алга жүрүүгө багыттайт. Ошондой эле Алияны жазмакер деп койсок да болот. Ал өзүнүн ар бир картинасына кыскача түшүндүрмө жазып коет. Бул чакан сүрөттөөдөн картиналарды дагы тереңирээк түшүнүүгө болот. Кадимки гел калем сап менен ушундай кереметти жараткан сүрөтчүнүн көргөзмөсүнө келгендер анын тереңдигине жана чынчылдыгына баа беришти. Салонго же сатыкка коюла турган эмгектер бар. Ошондой эле ичинде топтолуп жүрүп сыртка чыккан эмоциялардан жаралган. Сөз менен айтып жеткире алгыс чыгармалар болот. 19 жаштагы кыздын ушундай зор эмгектерди жаратканы мени кубандырат. Өтө олуттуу жана көптү билген адамдар жараткандай таасир калтырат. Өзүнүн бир стили бар дейбиз. Өзүнүн бир көз карашы бар дейбиз. Анан кийин көз карашы мынау биздин айлана чөйрөгө, биздин турмушка болгон көз карашы мындайдыр бир баягы баары жакшы, баары жыргал турмушта жашайбыз деген эмес. Кандайдыр бир өзүнүн ички дүйнөсү менен көз карашы мүмкүн даже күңүрт, мүмкүн даже пессимизмге айланып кетиши мүмкүн. Чынында эле биздин турмуш анча деле мындай жыргал деп кубана тургандай эмес да. Ошондой көз карашы жаш кызда болгону дагы өзүнүн мындай бир деңгээли жогору экенин билгизип турат да. Мы же в самом деле в масках. Биз чынында эле баарыбыз бетибизге маска тагып алып жүрөбүз. Кооз кийинип, жүзүбүздү бейк капар кылып таштай катырып алабыз. А чынында ички дүйнөбүз жылаңач. Бул кыз өз чыгармаларында чынчыл боло алган. Кагазга ички дүйнөсүндөгү болуп жаткан нерсенин баарын төгүп салган. Биз эч кимибиз жан дүйнөбүздү уга билбейбиз. Ал эми художник коомдун жан дүйнөсү, коомдун портрети деп койсок болот. Бул эмгектерди карап, ой жүгүртүү керек. Алия сыртынан үлбүрөгөн, назик көрүнгөнү менен турмуштун соккусуна туруштук бере алаары эмгектеринен байкалып турат дешет мында келгендер. Ошондой эле жашоодон бай тажрыйба топтогону жана дүйнөлүк көркөм маданият менен жакындан тааныштыгы ачык көрүнөт. Көргөзмөнүн аягына жетпей эле картиналардын көбү сатылып кетти. Аладын экөөсүн Индиянын Кыргызстандагы элчиси сатып алыптыр. Я очень приятно удивлен. Бул картиналарды көрүп абдан таң калдым. 19 жаштагы кыздын ички дүйнөсү өнүккөнү байкалып турат. Анын тартуу техникасы өзгөчө экен. Ошондой эле ички дүйнөсүнүн тереңдиги таң калдырды. Айрым эмгектери испан художниги Франциско Гоянын эмгектерин эске салды. Дүйнөлүк деңгээлдеги художник чыгат деп ишенем. Тилекке каршы, балким бактыга жарашадыр. Алиянын картиналарынын көбү сатылып кетиптир. Мен экөөнү гана алганга жетиштим. Көргөзмө бир гана мында келгендерге эстетикалык ырахат тартуулабастан, коомго дагы бир пайда алып келе турган болду.
Бул картиналарды сатуудан түшкөн каражат оорлуу адамдарды дарылоого которулат экен. Сүрөт көргөзмөсү 19 мартка чейин Бишкектеги Аль Хаят галереясында уланат. Мээрим Ташыбекова, Асхат Ибраимов, НТС, Жумалык.